Саламатсыздарбы, урматтуу группанын катышуучулары. Бүгүн бизге суроо түшүптүр. Ушу витамин А, В жөнүндө же болбосо жалпы эле БАДылар жөнүндө түшүнүк берип койсоңуздар деп. Мен сиздерге витамин А, В деген продукция Япониянын продукциясы болот. Бул деңиздин түбүндө жашаган деңиз кирписи же морской еж дейбиз. Андан кийин деңиз бадыраңы деп коет, морской трепанг же морской женьшен деп аталат. Мына ушул эки жаныбардын размери 5-тен 10 сантиметрге чейин эле. Булар деңиздин түбүндө жашайт. Булар жашаган жерде кислород да тартыш, күн дагы тийбейт. Булар жашаган жерде эч кандай паразит, микроорганизмдер жашабайт. Мына ушул эки жаныбардын сыгылган согунан даярдалган дары. Бул продукция 300 орун айыктырат. Эмне үчүн 300 орун айыктырат? Себеби деңиздин түбүндө жашаган бул жаныбардын составында адамдардын организмине керектүү бүт микро жана макро элементтер бар. Витаминдин баардык түрлөрү бар. Организмге керектүү белоктор, аминокислоталар, Менделеевдин мезгилдик системасындагы элементтердин 40-тан ашык түрү бар. Ошондуктан бул биз үчүн, организм үчүн иммуномодулятор, иммунитетти көтөрөт. Эгерде организмде иммунитет жогору болуп көтөрүлсө, анда биздин организмибиздеги түрдүү инфекциялык паразиттер жашабайт. Иммунитет аларды өзү эле жөнгө салып, организмден чыгарып тазалап коет. Ошон үчүн бул продукцияны биз ичкенде биздин организмибизге керектүү баардык азык заттар түшөт. Ошол азык заттар түшүү менен бирге бул организмдеги паразиттерди жок кылат. Муну натуральный антибиотик деп коет. Антивирусный, антигрибковый, антибактериальный действия дейт. Демек, организмде биз менен кошо симбиоз болуп жашаган микробторду азыркы дары тазалап жок кылат. Организм микробтордон, паразиттерден арылса, анда клетка ткандарыбыздагы азык ар бир орган ткандарыбызга жетип калат. Башкача айтканда, биз менен кошо талашып жашаган симбиоз деп коет. Микробтор, паразиттерди уже жок кылуу менен өзүбүздүн клеткабызга, ткандарыбызга тиешелүү азык заттарды өзүбүз ала алабыз. Бул витамин А, В'нын дагы экинчи бир жакшы жагы желудочно-кишечный трактты оңдойт. Ашказандын ичиндеги pH чөйрөнү калыбына келтирет. Эгерде мына ушул ашказандагы pH чөйрөнүн кислотности жогору болсо, же көбөйүп кетсе, анда ашказандын ичинде жара пайда болот. Эгерде шелоштук чөйрө көбөйүп кетсе, ашказандын ичинде шишик пайда болот. Ошон үчүн бул дары биздин ичеги карын системабыздагы баардык проблемаларды айыктырат. Гастритте, ичегенин язвасын, ашказандын язвасын, атрофический гастрит, катаральный гастрит, тонкий кишечниктин дисфункциясын, толстый кишечниктин ичиндеги проблемаларды жөнгө салат. Бул ичеге карын тамак сиңирүү системасын жөнгө салганда кээ бир тынымы жок, кандайдыр бир
мезгилдерде эле ич өтө берген токтойт. Ошондой эле хронический качантан бери кыйналып жүргөн ич катуу запорлор жакшы болот. Бул дарынын боор үчүн абдан таасири зор. Мисалы, боор оорусунун бири гепатит. Гепатиттин түрлөрү көп. Бул дары печендеги гепатиттердин баардыгын тазалайт. Антивирусный действие дедик. Демек, боордо вирустардан тазаласа, боор кайра калыбына келе алат. Боордун жировой гепатозду жакшы кылат. Сырыс печенди жакшы кылат. Жакында сырыс печенден айыккан результат чыкты. До и после деген анализин салыштыруу менен. Муну айтуу менен бирге биз бүгүнкү күндө бизде боор оорудан кыйналып жабыр тартып жүргөндөр абдан көп. Мына ошолор укса, алып ичсе, канчалаган адамдар өздөрүнүн бооруна тазаланууга жардам берген болот эле. Андан сырткары бул витамин А, В бөйрөк оорусун жакшыртат. Бөйрөккө суук тийгенди, пиелонефрит, бөйрөктөгү кумдарды, туздарды, жада калса таштарды сүрүп чыгаруу менен бөйрөктү айыктырат. Өпкө оорусуна туберкулез, бронхиальный астма, хронический бронхит, пневмония, воспаление деген ооруларды жакшы кылат, айыктырат. Зрение үчүн миңдин бири. Острота зрения, глаукома, катаракта айыктырат. Азыркы күндө бизде көптөгөн айымдар ачки менен окуч элек, азыр ачкибизди таштап койдук деген результаттар бар. Ошону менен катар бул витамин А, В аялдардын, мужчиналардын ооруларын жакшы айыктырат. Аялдарга мүнөздүү мастит, мастопатия, эрозия, миома, киста, поликистоз ооруларын жакшы айыктырууда. Миомадан совсем жок болуп кеткен результат бар. Ютубтан көрсөңүздөр болот. Багдагүл деген айымдын миомасы жок. Эми андан сырткары бардык мужчиналар үчүн после 40 организмдеги проблемаларын кайра калыбына келтирет. Мисалы, простатит, аденома, балалуу болбой жүргөн мужчиналарга бул жакшы жардамын тийгизет. Сөөк, муун ооруларын жакшы айыктырат. Мисалы, бут оору, бел оору, буларды калыбына келтирүүдө витаминдин ролу чоң. Себеби сөөктүн эң керектүү элементтеринин бири кальцийди биз ар түрдүү аптекалардан алып ичсек деле кальций сиңбейт. Же болбосо пайда результат бергенин көрбөйбүз. Эмне үчүн кальций сиңбей калат? Себеби сөөгүндө кальций жетишпеген адамдын организминде макро-микроэлементтер дагы жетишпейт. Ошолорду калыбына келтирүүдөн кийин гана биз кальцийди берсек болот. Кальций организмге сиңиш үчүн магний кошо болуш керек, темир болуш керек, витамин С болуш керек, коллаген деген зат бар, мына ушулар керек. Алардын бирөө жок болсо, кальций организмде усваивать этилбейт. Бул витамин А, В-да мен жогорку айткан заттардын бардыгы бар болгон үчүн сөөктү дагы, муун ооруну дагы айыктырат. Андан кийин бул дагы кожа ооруларына жакшы. Тери ооруларында бизде результат экземадан айыккан, псориаздан айыккан результаттар бар. Эми 300 оорунун ичинен мен сиздерге болгону балким 5-6 айттым. Калганды
чачыңыздан баштап тырмагыңызга чейин, кичинекей баладан баштап чоң адамга чейин витамин айыктырат жана иммунитетти көтөрөт. Башка бадылардан, витаминдерден айырмасы эмнеде? Витаминдер, бадылар организм үчүн 10% сиңимдүү. Ал эми бул кичинекей деңиздин түбүндөгү жаныбарлардан алынган үчүн органик деп аталат. Органик болгондуктан биздин адамдын организмине 90% сиңип кетет, сиңимдүү. Ошон үчүн ушунчалык тез жана сапаттуу результат берет.